Саламатсыздар кыргыз элим, мен бул видео кайруу жасоом себеби 2022 жылы Баткенде болгон окуяга байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана ошондой эле Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиевка кайрылып жатам. 2022-жылы 16-сентябрда болгон кок алаңында алган жаракатыма байланыштуу мен чек ара кызматынан ден соолугума байланыштуу жумуштан чыккам. Ошол жакта ден соолугум жарабай калганынан моундай справка менен ВВКнын чечими аркылуу жумуштан чыктым. Ден соолугум жарабай калганына байланыштуу айла жоктуктан чыгып, ал жактан жумуштан чыктым. Ал эми ошол эле ден соолугум жарабай калганынан инвалидность пенсия алууганы аракет кылып, моундай справка алдым МЦ кызматынан. Мен буну алган себеби 2022-жылы 16-сентябрь күнү Достук чек ара заставасына Радар 1 чек ара постунда күзөттө тургам. Старший наряд болуп, нарядтын угулуп күзөттө тургам жана ошол эле учурда кок алаң башталганда оң ийнимден жаракат алгам. Пулевой ранение болгон, октон алган жаракатым ушул ийнимден кирип колтугумдан чыгып кеткен. Ошого байланыштуу оң колум, манжаларым иштебейт. Физически жумуш кыла албайм. Моундай болуп калган. Ден соолук жарабайт. Ошого байланыштуу инвалидность пенсияга чыгайын десем, ал жакка бар, бул жакка бар болуп чыга албай жатам. МС чечим чыгарган ушундай. Мына ден соолугу жарабайт, ушундай группага чыгарсын деп. Бирок группанын инвалидность көрсөтүлгөн эмес. Канчанчы группа, срогу жок, көрсөтүлгөн эмес ошолор. Андан кийин мен ошол байланыштуу кайсы жакка барам десем, ушул жакка келесиң дейт, кайра чалсам көптөн бери албайт. Ал эми ден соолугума байланыштуу жумуштан чыкканда төлөнүп берүүчү компенсацияга аракет кылып аларды сурандым. Алар боюнча дагы ушундай тияка бар, бул жака бар. Ошонун башка сөз уга албайм. Кыргызстандачы дарыланган эле, лечение алган жатайын десең эле, биз сени кабыл кыла албайбыз, Бишкекке бар дейт. Мен өзүм Ош областынын Аралан районунун Төмөн Айыл өкмөтүнүн тургунумун. Ошол жактан эле Ошко барсаң, биз сени карай албайбыз, сени караганга биз укугубуз жок, Бишкекке бар деп ошентип карата алгам жок өзүмдү. Эмне себептен кайрылып жатам? Эмне себептен биз ошол жакта элим, жерим деп жүрүп ушул нерсени алдык, ушул жаракат алдык, ушундай нерселер болду. Эмне себептен бизди кароо болбой жатат? Тааныш барлар алып атат. Ал ачык чындык. Бизге окшогон карапайым дыйкандын баласын эч ким карабайт. Эмне себептен? Мен бул боюнча 2023-жыл Ош областынын губернаторуна да кайрылгам. Карайбыз, кылабыз, жардам беребиз деген. Ошол бойдон калып кетти. Мен компенсация ала албаганыма, үй бүлөдө 6 тууганбыз. Бир тууган иним үй бүлөдө эң улуусу мен, бир тууган иним 2-нчи группадагы инвалид. Бир кичинекей үйдө жашайбыз баарыбыз. Карындашым турмушка чыккан, андан сырткары калган баарыбыз ушул бир үйдө жашайбыз. Физически жактан жумуш кыла албайм. Могу колум иштебегенине байланыштуу акча тапкан проблема. Пенсияга чыгайын десең, ал жака бар, бул жака бар дейт. Болгону 2000-3000 сом пенсия берет. Ошого дагы өзүм жумуш стажым 2 жыл эле болгон. Календарный 2 жылга дагы 1 ай жетпей калды. Себеби ден соолугума байланыштуу жумуштан чыкканга аргасыз болдум. Кимге кайрылганымды билбейм. Бир нече ирет бар Оштогу Улуттук коопсуздук комитетине барсаң, ал жака киргизбейт. Жумуш жактан кайрылсаң, айтабыз, дейбиз, кылабыз, жардам беребиз. Акыры эле эчтеке жок. Аргасыздан мен ушундай видео кайрылуу кылдым. Бүт кагаздар бар, ошол жактан сентябрда болгон, чынында болгондугун тууралуу 20-22 аскер бөлүгүнүн ошол жакта болуп, ошол постун алган жаракатымдан